9 декабрь дүйнөлүк коррупция менен күрөшүү күнү. Бул багытта президентке караштуу ишкерлер кеңешинин жарандык коомдун өкүлдөрү жана активисттердин катышуусунда коомдук пикир аталышындагы тегерек стол уюштурулду. Анда мамлекеттик органдардын коррупция менен күрөшүү жаатындагы иштерине баа берилип, ар бир облустан келген активисттер тарабынан сунуш пикирлер айтылды. Коррупция менен күрөшүүдө бир гана мамлекеттик органдардын аракети жетишсиз. Ал үчүн жалпы коом кызыктар болуп, ар тараптан көмөктөшүүнү колго алуусу керек. Мындай пикир бүгүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу коррупция менен күрөшүү кеңеши тарабынан уюштурулган коомдук пикир аталышындагы тегерек столдо айтылды. Жемкорлук бул мамлекетибизди аябай аксатып келаткан көйгөйлөрдүн бири да. Анан муну тиешелүү, албетте тиешелүү прокуратура, тиешелүү органдар бар, анда иштей турган. Бирок биз кайдыгер карабай, ушул мамлекетибизге, элибизге, мамлекетибизге салым кошолу деп, ошолорго мындай жардам беришибиз керек да. Кайдыгер мындай патриоттук сезим менен ушу жардам берип, ушу кайсы жерде шек күмөндүү жагдайлар боло турган болсо, ошолорду ачык айтып, мына моундай могу тармакта могу жерде шек күмөндүү жагдайлар бар. Ушуларды текшериңиздер деп ушу тиешелүү жактарга кайрылып, ошонун негизинде жыйынтык болуш керек да. Тегерек столдун жүрүшүндө 2023-2025 жылдарга коррупцияга каршы күрөшүү боюнча стратегиянын жана аны ишке ашыруучу пландын долбоору коомчулукка тааныштырылды. Коррупциянын алдын алуу чаралары, коррупция менен күрөшүүнү пропагандалоо жана билим берүү жайларындагы коррупцияны жоюуга багытталган стратегиянын ишке кирүүсү менен мыйзамсыз аракеттерге бөгөт коюлары күтүлүүдө. Жакын күндөрдө чукул арада президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кол коюп берди деп ишенебиз. Ал стратегия мындай бир ишке кирип калса, ар бир мамлекеттик орган жана планда көрүүчүлөр өзүнүн ишин аткарат. Ал жерде ошо коррупцияны алдын алуу, коррупция менен күрөшүүнү пропагандалоо, окуу жайларда, садик мектептерде ушу ар бир жаран коррупция менен күрөшүү болуп атканын сезип, ушу коррупция менен күрөшүш керек экен деп бала чактан тарбиялайлы деген нормалар камтылган. Коррупцияны жоюуга багытталган стратегиялык планга толуктоо киргизүүнү сунуштаган экс-замкомиссар Аскарбек Бакеевдин айтымында айыл жерлерине элдик көзөмөл борборлорун ачуу керек. Муну менен жергиликтүү тургундардын аймакта болуп жаткан ар кандай тармактагы коррупциянын жүзүн ачып, мыйзамсыз аракеттерди тескеп туруусуна шарт түзүлөт. Жер бөлүшүүдө болобу, бирөөнүн калыс чечпей атабы, мына азыр бирдеме болсо эле президент күнөлтүп атпайбы? Мына элдик көзөмөл мисалы прокуратурага булар бара албайт дейт, сотко бара албайт. Болбосо мындай айтканда ички иштер жанагы жергиликтүү ички иштер эмесине деги бара албайт. Элдик көзөмөл, народный контроль ошол жерден баардык кагаздарды алып, ошол жыйындар сотто ошол коррупцияга мындай кандайдыр бир эмеси бар боло турган болсо, ошону ачык айтып турат. Жыйындын соңунда коррупция менен күрөшүүдө жана аны алдын алууда салым кошуп, активдүү катышып келген коомдук мамлекеттик ишмерлерге, ММК өкүлдөрүнө жана жарандык активисттерге сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, бүгүн 9 декабрь дүйнөлүк коррупция менен күрөшүү күнү. Алмаш Бараталиева, Даниэль Түмөнбаев, 7 канал, Бишкек.